Париждеги Луврда Казакстандын улуттук көргөзмөсү өтөт. Учурда тараптар алдын ала макулдашууга жетишти. Ошондой эле Луврга коюла турган Казакстандын улуттук павильонунун концептуалдык долбоору иштелип чыкты. 2026-жылы өткөрүлүшү пландалган көргөзмө казак тала цивилизациясынын маданий коду комплекстүү илимий экспозициялык долбоорунун алкагында даярдалат. Долбоор өлкөнү дүйнөгө, анын ичинде салттуу мурастар аркылуу таанууну жогорулатуу максатында түзүлгөн. Бүгүнкү күндө Маданият жана маалымат министрлиги көргөзмөнү уюштурууга даярданып жатат. Мекеме француз өнөктөштөрү менен да алаканы бекемдей турганын белгиледи. Бул идея биринчи жолу былтыр 5 айында Касым-Жомарт Токаевдин Францияга жасаган иш сапары учурунда айтылган. Дүйнөдөгү эң чоң жана эл көп келген музейдин залында биздин заманга чейинки 4000 жылдыктан 19-кылымдын ортосуна чейинки мезгилди камтыган экспонаттар коюлат. Экспозициянын негизин Казакстандын бир катар музейлеринин коллекцияларындагы сейрек кездешүүчү артефакттардын түп нускалары түзөт. Көрмеге коюлатын улуттук көргөзмөгө коюла турган экспонаттардын курамын аныктоо улутубуздун маданиятын, тарыхын ачып бере турган улуттук баалуулуктарыбыздын тизмесин түзүү иштери жүрүүдө. Бул иштин жүрүшү 2-3 айга созулушу мерчемделген. Әзірленуде көрменің барысы өзі 2-3 айға созылады деп жоспарланған.